Бияк болсо Коро жай. Жер тилкеси боюнча жеке менчик укукка ээ болгондордун бири Мирлан Арстанбеков. Актал айылынын тургуну 20 жыл мурун конуштун четинен 13 сотук бөлдүртүп, 3 жылдан кийин турак жай салып баштаган. Колунда айыл өкмөттүн чечиминен башка документ болбоптур. Кызыл китеп алууга бир нече жолу аракет кылып көргөнү менен райондогу мамлекеттик органдардагы бюрократиянын айынан бүткөрө албай келген экен. Конечно, эми кубанычта болобуз да. Канча жылдан бери ушул жерге, немеге, бул китепке жетишпей жүрсөк, жүгүрүп жүрдүк, канча жыл болду. Кудай кылсын, ушулга почти 2022 болуп атат. Почти 20 жылдан кийин ушул китепке жетиштик. Муну алганыбызга аябай сыймыктанабыз. Турак жай үчүн алган жер тилкесин мыйзамдаштырып берүү боюнча райондук комиссияга Актал айылынын 10 тургуну кайрылган. Алардын 4-өө кызыл китеп алышты, калгандарынын документтери тиешелүү органдарда иштелип чыгып жатканы белгилүү болду. Бүгүнкү күнү бизге 182 дело келген ар бир айылдардан. Ошонун ичинен 4-өөнө кызыл китебин бердик. Ал эми 46 дело азыр атайын такталарда илинип турат. Калган делолор ушул архитектурада ушул генпландар иштелип атат да. Ошолордун генпландары иштелип комиссиядан өтсө, аларга дагы биз ушул китептерин беребиз. Президенттин жер мунапысы жөнүндө жарлыгы чыккандан бери райондо жер участогунда болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актын алууга арыз тапшыргандардын саны көбөйүүдө. Себеби турак жай үчүн алган жер тилкесин мыйзамдаштыруу тургундар үчүн бир топ эле жеңил. Мурдагыдай ар кайсы мамлекеттик мекемелердин эшигин каккалап жүрүшпөйт. Буга чейинки чуркап келгендегидей чуркаган жокпуз да. Жер мунапыс деп билинип калып раз. Бул жактагылар, жер адис биздин өсүбүздүк жактагылар да жүгүрүп көп документтерин бүтүрүштү. Разыбыз. Госрегистрга 3800 сом төктүк. Архитектурага 4800 сом төктүк. Ошону менен 8600 сом төгүлдү да, общий. Кадастр мамлекеттик мекемесинин Актала филиалынын маалыматында акыркы бир айда кызыл китеп алуу үчүн 50дөн ашык жаран кайрылган, район боюнча 1000дей тургундун жер тилкеси мыйзамдаштырыла элек. Дүйшөн Шаршенбеков, Нур Сабылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.